Учурда ишкана кызуу иштеп, жумушчуларында тыным жок. Алар жабдуулар менен даярдалган продукцияларды кесип жөнгө салышат. Бул жерден элден кабыл алынган өрүк алмалар кайра иштетилип, как ширелер даярдалат. Азыр элден такыр эле эзилип кеткен өрүктөрдүн кабыл алабыз. Килограммын 5 сомдон анан кайра иштетебиз. Кайра иштетип, азыр элге болушунча жардамыбызды берип атабыз. Объем жылдага караганда быйыл жакшы. Азыр 50 тоннадан ашык биз заготовка кылып койдук. Абрикосовый пюре. Бул деген элден болжолу бир азыр дааны айта албайм, болжолу бир 70 тоннадай элдин өрүгүн сатып алдык. Продукцияны иштетүүдө бардык жабдуулар орнотулган. Анда автоматтык түрдө өрүк алмалар жуулуп, андан соң иштетүү процессине өтөт. Мында өндүрүлгөн азыктар Кыргызстандын бардык облустарына жана коңшу Казакстанга жөнөтүлөт. Бул ата мекендик ишканалардын катарын толуктаган райондогу жалгыз ишкана болуп эсептелинет. Быйыл түшүм мол болуп, элет элинен кабыл алынган өрүктүн көлөмү да жогору дейт өндүрүш башчысы. Быйыл Кудайга шүгүр кабыл алуу абдан жакшы болду. Себеби деген өрүктүн баягы өтүмү алармандардын аздыгына байланыштуу ошол кайра иштетүүгө адамдар көп тапшырышты, айыл тургундары 5 сомдон кабыл алып жатабыз ушул маалда. Жакшы буюрса. Бул жакта өндүрүлгөн продукцияга учурда суроо талап арбын болууда. Мындан улам ишкана жетекчилиги ишти кеңейтүү менен кошумча иш орундарын түзүүнү пландап жатат. Өрүк алынып бүткөн соң күз айларына чейин алма кабыл алынып, өндүрүүгө даярдалат. Ишкананын өндүрүш көлөмү быйыл өткөн жылга караганда арбын болууда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.